90 күнüm өте алғанда, ақындың ысыңай жүрек, ақ бұлт ұшқан бен, ақ бұлттың асманға, же болбосо жүректі, қаңқайдан қалдай алған бұ. Екі мамлекеттің ортасында біріктіріп тұра тұрған Манас дүйнөсүнүн алкагында тажрыйба алмашуу болсо экен дейбиз да. Кыргызстанда бар нерсе бул Жумгодогу манасчыларда жок, Жумгодо бар нерсе Кыргызстандагы манасчыларда жок. Ошол себептен бардык артыкчылыктарды буларга өздөштүрүп алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Эки элдин могул ынтымак аркылуу, азыркы майрам аркылуу, маараке аркылуу ошондой артыкчылыктарды булар азыр билинбеши ыктымал, бирок кийинки айтканында сөз таасир этет. Жесир калган каныкей элдин таап алганбы, асилде болсун чайкаган, аксакалын жайкаган, адамдан ашкан кеммеңгер, акылдан бакка. Менин аты жөнүм Рыспай Исаков, өзүм Кыргызстанда түштүк тарабындагы Ош облусуна караштуу Өзгөн деген районда төрөлгөнмүн 1975 жылы. Жаштайыман ушул Манаска кызыгып, айтсам деп дилгирленип жүрдүм. Андан ары улантып айтып кеттик. Мен чоң энем ушул элди көзөкө чыгармачылыкты жакшы билген. Биринчи таасир ошо чоң энемдин таасири болду. Экинчи мугалимдерим көбүрөөк таасир этти, алар үйрөттү. Шакирттерди даярдап атабыз биринчиси, анан бүгүнкү коом, бүгүнкү заман Манас айтуудан башка дагы көптөгөн нерселерди талап кылат. Манасты жайылтуу иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Азыркы техника менен, заманбап техникалык өнүгүүлөр менен кошо жашабаса, Манас байыркынын кайсыл бир калалдыгында болуп эле калып кетиши ыктымал да. Ошол себептен заманга жараша, замандын өнүгүүлөрү менен кошо Манасты жашатып туруу керек. Байыркы доорлордон бери канатташ, коңшулаш жашаган элбиз. Эки элдин ынтымагы мындан ары да күчөй берсин, жакшыра берсин.